Квадрант тажрыйбасын аткаруу тартиби. Алгач квадранттын спирттик шарикчесин текшердик. Тең салмакта абалда турат. Буттары кыймылсыз. Суу акуучу кран жабык. Буну көрсөтүп коеюн. Бул жакта суу акуучу краныбыз жабык. Себебинде иштеп бүткөндө системадагы сууну кран аркылуу сыртка чыгарып таштайбыз. Азыр учурда жабык. Контур балансты мен стержендин учкай жагына жылдыруу менен стерженди тең салмактуу абалга алып келдим. Тең салмактуу чийинге стержендин ылдыйкы бөлүгү тийип туруш керек. Масса илгичибиз турат. Азыркы учурда тең салмактуу абалда. Эми тең салмактуу абалдан чыгарыш үчүн мен кандайдыр бир масса эйлейм. Азыр колумда 50 грамм, дагы бир 50 грамм. 100 грамм деп коелук. 100 грамм дейлебиз. Натыйжада 100 грамм бул эмне болот? Оордук күч болот дагы системаны тең салмактуу абалдан чыгарат. Илиш үчүн таш массасын илебиз. Көрүнүп тургандай, стержендин учу тең салмактуу абалдан чыкты. 100 грамм масса ташты илдик. Эми тең салмактуу абалга келиш үчүн мага стаканда суу керек. Мен акырын, дыкат иштеп баштайм. Сууну куюп жатканда ал квадрантка тийбеш керек. Ошондуктан атайын суу куя турган бөлүмдөн гана сууну куюп жатам. Суу жетпей калды. Азыр дагы суу чектелет. Качан гана стержень кыймылдап баштаган соң мен сууну куюуду азайтып баштайм. Дагы суу керектелет экен. Көрдүңүздөрбү? Стержень көтөрүлүп баштады. Демек, мен эми сууну аз-аздан куюп башташым керек. Стержендин көрсөңүздөр ылдыйкы бөлүгү тең салмактуу чийингө келди. Демек, куюлган суунун көлөмү, куюлган суунун гидростатикалык басым күчү квадранттын жумушчу бетине төмөн карандаш көрсөтүлгөн багытта таасир этүү менен квадрантты кайра тең салмактуу абалга алып келди. Куюлган суунун шкала боюнча бийиктигин өлчөп алам. Мисалы, азыркы учурда бул бизде 65 миллиметр болуп өлчөндү. Буну колдонуу менен мен системада жарым чөктүрүлгөнбү же толук чөктүрүлгөн система экендигин аныкташым керек. Ал колдонмо усулуңуздарда берилген. Ошол D65 маанисин колдонуу менен мен гидростатикалык басым күчүн аныктайм. Жана ошондой эле гидростатикалык басым күч таасир эткен борборлоштурган жана теориялык H чекиттеринин маанисин эсептеп чыгарышым керек. Ийгилик каалайм.